Assalamu alaikum туғандар. Assalamu alaikum бағбандар жамааты, саламатсыздар бы? Мына YouTube каналында чоң бір бағбандар биримдиги деген группа бар. Туғандар, бардыңыздарды ушул группаға чакырамын. Бул группада Кыргызстандын бардык райондорунда болгон баг дават жөнүндө маалымат бар. Анан кейін бағы Кыргызга багбанчылыкта керектүү болгон насааттар бар. Бардыңыздар, кириңиздер туғандар. Бул жерде өзүбүздүкү колдоо, өзүбүздүн өндүрүштү колдоо жөнүндө дагы видеолор бар. Сөлжан багуу боюнча бар, бак отургузуу боюнча бардык маалыматтарды камтыган ушундай группа. Кириңиздер туғандар. Катталыңыздар. Жакында 25 январда Куда кааласа баг дават башталат. Ошол баг даватка бардыңыздарды чакырабыз туғандар. Бириңиздер калбай келип биздин баг даватка катышыңыздар. Эң биринчи баг дават Лейлекте башталат, Исфанада, адан кийин Баткенде, анан Кадамжайда, анан Кызыл Кыяда, анан Нокатта, Араванда, Алайда, Өзгөндө, Каракулжада, Жалал Абадтын бардык районунда, Таластын бардык райондорунда, Чүйдө болот, анан Ысык көлдө болот, анан кийин барып Нарында болот. Нарын областында болот. Бардык райондорго баг дават менен барабыз. Ошол баг даваттын видеолорун бардыгын ушул каналга жүктөйбүз. Туғандар, подписка болуңуздар. Ушул каналга подписка болсаңыздар, бардык баг дават жөнүндө маалыматты аласыздар. Мына былтыркы баг даватты тартып ушул каналга киргизгенбиз туғандар. Кирип, өзүңүздөрдүн районуңарда, өзүңөрдүн айылыңарда болгон баг даваттын видеолорун толук көрсөңүздөр болот туғандар. Мына Ысык көлдө, Ысык көл областында, Ак сууда, Жети өгүздө баг дават. Мына Чүйдүн бардык райондорунда баг дават болгон. Аламидүн районунда, Ысык Ата районунда, Сокулукта, Карабалтада, бардык райондордо болгон. Туғандар, келиңиздер баг даватка быйыл да катышыңыздар. Бардык өзүңөрдүн урук бир туугандарыңарга, мына өзүңөр Москвада иштесеңиздер, Москвадан ошол лейлектиктерге айткыла, алайлыктарга айткыла, Ош, Баткен, Жалал Абад, Көл, Чүй, Нарын, Талас, бардык областтардын кишилерин айткыла, Абдулла Ташиевич баг дават кылат. Ошол баг даватка алардан эмне керек? Эч нерсе кереги жок. Абсолютно бесплатно бир маска тагып алсын, болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Анан өздөрүнүн айылындагы багбанчылык жөнүндө маалымат топтоп келишсин. Мына ошол маалыматтын негизинде баг дават болот. Мен бул баг даватта аз эле сүйлөймүн. Көбүнчө ушул элдин ичиндеги багбанчылыкка кызыгып, баг кылып, мына ушул чоң албан иш кылган адамдарды жанындагы адамдарга, коңшуларына, тааныштарына, туугандарына үлгү катары көрсөтөбүз. Ошондой багы көп иш кылган, ишкер, кыйын багбанчы адамдардын бардыгын баг даватка чакырамын. Туғандар, келиңиздер, өзүңөрдүн багбанчылыгыңыздарды элге айтып бериңиздер, элдин көзүн бирге ачайлы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.